31 мартта Ала Тоо ресторанындагы үйлөнүү тоюнун катышуучуларынын жапырт ууланышы коомдук тамактануунун коопсуздугун алдын алууга бир топ түрткү болду. Ысык аптаптын келиши менен санабиттик көзөмөл кызматы коомдук тамактануу жайларын текшерүүнү күчөттү. Лапша, лагман, холодильник жок, и окрошка турат, холодильник жок. Акыркы учурда Ордо калаада тез тамактануучу жайлардын, деги эле коомдук тамактануучу борборлордун саны көбөйдү. Тилекке каршы алардын көпчүлүгүндө санитардык нормалар сакталбайт. Тиешелүү органдар мындай жагдайларды чекеден текшерип эле аныктоодо. Тамак аштын бардыгы байкап атасыңар, даяр тамак аштын бардыгы холодильникте 4-6 градустан жогору болбогон холодильникте сакталыш керек, муздаткычта сакталыш керек да. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, булар муздаткыч эмес, жөн эле столдун үстүнө коюп коюптур. Ошол эле учурда тейлөө кызматын жогорку деңгээлге чыгарып, баардык талапка жооп бере турган тамак аш борборлору дагы бар. Мындай жайларда тамак ашка кошула турган жашылча жемиштерди, эт жана башка азыктарды таза сактап жасай турган баардык шарттар сакталат. Бизде көзөмөл жакшы, плюсовой, минусовой холодильник, вакууматор бар. Биз вакууматор менен эттерди дагы, овощлерди баардыгын вакуумировать этебиз. И жалаң свежий продукция менен иштейбиз. Тамактануучу жайдын түрүнө карабай ашпозчулар, идиш аяк жуугандар жана сатуучулар тазалыкты сактоолору керек. Көпчүлүк убакта тамактануу уланууларды биз изилдегенде көпчүлүк убакта жарандар базарлардан же бир жерден коноктон алган тамакты убагында алып келип койбосо машинада алып жүрөт же ишканада кармап туруп муздаткычта кармабай анан үй бүлөсү менен жеген убакта ушундай тамактануу фактору болот. Сыртта аба ырайы 30 градуска чейин ысып жатса дагы ачык абада эч кандай санитардык нормалар сакталбай тамак аш сатып оокат кылгандар көп эле. Буга чейин тамактан уулануу катталса дагы аларга тыюу салып таптакыр жоготууга мыйзам жол бербей келет дешет адистер. Андыктан ар бир жаран өзүнүн коопсуздугун ойлоп жайкы аптапта сак болуулары керек. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук, 1 канал.